Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз сөз башында дайыма айтып келебиз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделген мындан 2 жыл мурун. Ошол кайрымдуу бол коомдук фонду бүгүнкү күндө бардык областтарды камтып, жерлерде ушундай жардамга өтө оор муктаждыкта турган мекендештерибизди камтып, ушундай колубуздан келишинче бир жакшылыкты кылсак экен деген үмүттөр менен иш жасап келебиз. Биздин үмүтүбүз, ниетибиз бир гана жараткандын ыраазычылыгын табуу максатында гана жасалып келет. Бирок бул нерсени жасап жатып, биз дайыма кимдир бирөөлөрдүн чакырыгын жасап, биз өзүбүз чакырык жасап, кыргыздын жигити катары, мусулмандык парызыбыз катары мындай болуп аткан жакшылыкка кайдыгер карап турбастан, жакындан жардам берип, сооптун ээси болуп калайлы деген гана чакырыктар жасайбыз. Биз эч кимден жардам сураган жокпуз, жардам сурабайбыз. Жардамды бир гана жараткандан сурайбыз. Бирок ушул кылып аткан ишибизге кайдыгер карабай, жакындан колдоо көрсөткөн ар бир мекендешке биз терең ыраазычылык билдирип, бул дүйнө акырет Аллах ыраазы болсун деп гана тилек айтабыз. Анан ушундай жакшылыкка кол сунгандыгынын негизги себептеринен бүгүнкү күндө ондогон үй жайсыз жүргөн үй бүлөлөр үйлүү болуп, анын ичинде 10 эле кыргыз эмес, анын ичинде 10 үйдүн ичинде 5тен болгондо 50 кыргыз сүйүнүп жашап атат. Мындай ишти биз токтотпостон кылыш зарыл болуп турат. Ошон үчүн биз азыр бул турган үй мына Бакай атадагы биздин Билал таксырдын үйү. Билал таксыр кичинесинен ошол балдар үйүндө чоңоюп, андан кийин ушундай бир оор сыноолор менен жашап өмүр сүрүп келаткан аны баарыбызга маалым. Бирок ушул байкенин үйлүү болушуна себепкер болуунун алгачкы кадамдарын баштап бизге сунушун айтып, кайрылып, анан ушундай иштерди бүгүнкү күндө ушул ийгиликке келип отургандыгынын себеби мына уш башталарда Нурбол деген акебизге Аллах ыраазы болгон болсун. Үй бүлөңүзгө Кудай эки дүйнө бактылуулугун берсин, Нурбол аке. Ушул участоктун 50 000 сом участок алып берип, анан ошол участокты ылайыгына карап, ушул участокты ошо Билал таксыр ылайыгына карап, ушу өзү дайыма бар намазда даватта болуп, бүгүн дагы Билал таксыр даватта экен. Анан ошол Нурбол таксыр менен Нурбол аке менен мынакей Надырбек аке экөө кеңешип, келишип, анан ушул чечимди туура көрүп, акылдашып туруп, мына Надыр аке алмашып жерин. Мына ушул жерден нардагына мечит салынат экен, бул жерге Билал таксырдын үйү болот. Мечит менен үй жакын туруп, Кудай буйрса Билал таксыр кызматта. Эми ушул эки биздин мекендешибизге ушундай бир жакшылыкка бир жол ачып бергендигине Аллах ыраазы болгон болсун. Нурбол аке, Надырбек аке. Андан кийин бул ата жолун, ага жолун жолдоп, андан кийинкисине мынакей Ринат аке 2 тонна семент алып берип, Нуржан аке 10 000 сом, Сыймык аке 5 000 сом, Момун аке 5 000 сом берип, Момун ажеке 5 000 сом. Анан 92-жылкы балдар мына бүгүнкү күндө чогултуп 25 000 сом акчаны топтошуп атыптыр. Бул айтып атканыбыз бир актануу эмес, же бул берген адамдарды мактап бир мактануу да эмес. Бул жерде жөн гана эл ынтымагын бириктирип, бүгүнкү күндө берилген жардамдар дарекке жетпей калгандыктары өкүндүрөт. Биз ошол нерсеге бөгөт коюп, берилген жардам дарекке жетип аткандыгына маалымат берүү гана ойдобуз. Ошон үчүн мына урматтуу мекендеш, мына караңыз, бул үй эгерде жалгыз аттан чаң чыкпайт деп коет. Жалгыз Билал таксыр бул үйдү кантип тургузат? Тургузуш өзү майып болсо, ушундай акыбалда турса, бул үйдү тургузуш мүмкүн эмес. Анан мынакей ушул бир туугандарыбыз менен кеңешип, алгачкы жолу сүйлөшүп, мына ушул бир мекендештерибиз силерге да Алла ыраазы болсун сунуштап, биз дагы колубуздан келишинче шашылабыз. Эптеп эле сом табуу үчүн эмес, сооп табуу үчүн. Мына ошондой урматтуу мекендештер, анан биздин эч кимден баягы жардам суратпастан башка улуттун алдында мындай биздин жардамга муктаж болуп турган энелерибизди же болбосо бир мекендештерибизди алсырап тургандарга алдуу күчтүүлөр колубуздан келишинче жардам берейли. Анан биз жардам берүүгө ушу сунуштайбыз, жөн гана сунуштайбыз. Эгерде сиз да сооп тапкыңыз келсе, келиңиз урматтуу мекендеш. Мына ушул айылдын тургундарын, айылдын эле эмес, мен кыргызмын деген бүтүндөй кыргыздарды биримдик ынтымакка гана чакырабыз. Иштерди жасайлы, татыктуу жашайлы. Урматтуу туугандар, биз ушул ишти баштаарда Азамат акебиз себепкер болуп, чогуу аракет кылып иш кылдык элек. Нурбол аке, Надырбек аке жана башка баардык жардам берип аткан, Аллах ыраазычылыгы үчүн жардам берип аткан байкелерге Аллах ыраазы болсун.
Şu biz daha çakırabыз uşakka soğupko, ilim kaldıla ahiretke soğupko. Allah üçün, her kim özü üçün soğupko ilim kaldıla dep çakırmakçыбыз. Бул жер коридор, бул жер болсо холл болот. Мына бул жер холл. Кудай буйрса, мына Бишкектеги Дордойдогу салынган үйдүн ошол бүт немеси бир. Мына бул жери бөлүнөт. Бияга атайын бир спальный комната болот, бери болсо душевой болот. Билал таксыр даарат ала турган бөлмө. Бул жер болсо кенен холл болот. Мына бул жак болсо коноктор үчүн бөлмө болот, зал. Бияга зал болот. Бияга кудай буйрса зал болот. Бул жер болсо ортодон бөлүнөт. Бөлүнөт дагы бияк Билал таксырдын спальный комнатасы болот. Эс алуучу бөлмө. Мына ушундай урматтуу мекендештер, жакшылык кылууга чакырабыз. Бүгүн мүмкүнчүлүк барда кылып калайлы. Балким эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Bismillahirrahmanirrahim. Çeksiz baklara ana sokağına tarafısın. Çeksiz tavırlarına salavatlar. Sikli Muhammed Sallallahu ve Sellem olsun. Hürmetli kırgız halkım. Elim büyüdüm hala. Size razı olsun. O şimdi Müslüman mayıflara çapalara Cezim yesinliğe o şimdi senden beğenliğe Kodsın kanılara Benim beni kama uzak bekleyen Elaman diyen Aşağılara fikir etkom Ama bu o zaman hükümle rahmet edem Mesela demin kendi muhtarına o zaman hükümle Kırgızistan eline birliğe uçunluğu olmasa özü ben ilk uçağında Kırgızistan'ın malını hesaplamıyorken uçunluğu bandırga radyolar diyor sana ama beni gördün, Enes kanalına beni gördün. Beni kaysanlarla anahtarı köp seni sohbet ediyorsun. Rabbim Allah razı olsun.